Саламатсыздарбы? Бул Клоп Медиа менен биргеликте жүргүзүлгөн иликтөө. Бул иликтөө коррупциялык система боюнча. Бул система бийликке жакын компанияларга гана пайда алып келет. Калп эле элге жакшылык кылып жатабыз деп көрсөтүп, бирок чындыгында өздөрү үчүн иштеген система курушкан. Kırgızistan'dan götürüp geldim kolumda. Жаңы жыл башталгандан бери Камчыбек Ташиев жаштар командасынын футбол оюнун көрүүнү шылтоо кылып, Испанияга 2 жолу барып келди. Бирок бул спорттук сапардын артында олуттуу иштер катылып жатат. Ребята, сюда поближе, давайте. Испания Ташиев үчүн жөн гана иш сапары эмес, ал жерде анын балдары жана жубайы жашайт. Башкача айтканда, бул өлкө Ташиевдин экинчи үйү болуп калган. Бул окуяда Айбек Алыбаев маанилүү роль ойнойт. Ал Ташиевдин Испаниядагы ишенимдүү адамы. Ал Тургай Ташиевдин уулу Левант академиясында окуп жатканда анын опекуну болгону айтылат. Алар 15 жылдан ашык убакыттан бери достук мамиледе. Айырмасы чоң, это все-таки Европа, мировой уровень. Уже бир мындай составка 4 тренер да, 4 тренер. Бизде болсо ушундай бир мындай. 2010-жылы Айбек Алыбаев Бакиев менен кошо өлкөдөн качып кеткен. А бүгүн болсо ал Камчыбек Ташиевдин жакын адамы. Алар чоң долбоорлорду бирге ишке ашырып жатышат. Эту базу начинали строить один из наших руководителей страны. Это наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кадыршаевич. И так как у нас уже давнишняя дружба, 15-летняя, 20-летняя дружба с этим человеком, он тоже очень большой любитель футбола. Башында Барселона академиясы социалдык долбоор болот деп пландалган. 1,5 жыл мурун ушул боюнча журналисттик иликтөөлөргө президент Садыр Жапаров кескин реакция берген. Болгону 16 гектар жер берип жатабыз. Ал 16 гектар жерди Барселона академиясы 16 000 эсе актайт. Бул социалдык долбоор. 10-15 жылдан кийин биздин балдар дүйнөлүк чемпионаттарда ойной баштайт. Африкалыктардан эмнебиз кем? Бирок бул долбоор социалдык болбой калды. Анткени ал карапайым эл үчүн эмес, байлар үчүн соодага айланды. Көп батирлер өтө кымбат баада сатыла баштады. На 17 гектарах здесь 10 домов. Всего 10 домов Всего на 17 10 гектаров? домов, да. А сколько квартир у вас? У нас 1500 квартир. Барселона турак жай комплекси 180 000 чарча метрди камтыйт. Бир чарчы метри $2000 сатылса, Ташиевдин компаниялары бул долбоордон $360 миллион пайда табат. Андан сырткары бул жер мамлекеттен бекер бөлүнүп берилген жана курулуш компаниялары салыктан бошотулган. Академик куруу шылтоосу менен салыктан бошотулган 12 компаниянын арасында Ташиевдин туугандары жана бийликке жакын адамдар бар. Алардын арасында Ташиевдин бир туугандарынын балдары Толкунбек Каныбеков, Сыймык Тыныбеков, анын күйөө баласы Нурлан Шайдилаев, ошондой эле Садыр Жапаровдун жездеси Карахатбек Асанбаев да бар. Баары биригип бул схемадан чоң пайда көрүүдө. Ты напитки употребляли? Употреблял. Да. Чего ты меня снимаешь? Да. Бля, я хуею, блядь. Чего ты такой, блядь? Крутой, что ли, блядь? Таанышып алыңыздар, бул Айбек Алыбаевдин уулу Артур. Анын компаниясы дагы Барселона турак жай комплексин куруу үчүн салыктан бошотулган. Кыргызстанда кичинекей футбол талаалары мамлекеттин колдоосу жок эле жеке каражат менен курулуп жатат.
Бишкекте бир топ андай жерлер бар, бирок региондордо андан дагы аз. Бишкектен берилген 16 гектар жер бул ондогон миллион долларга тете. Ал акчага жүздөгөн стадиондорду курса болмок. Бирок бул жерде биз башкача көрүнүштү көрүп жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй жаркыраган, заманбап, эл аралык талаптарга дал келген дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубтун академиясын ачып кубанып турабыз. Жалал-Абадтагы Барселона академиясында окуу жылына 19 000 доллар турат. Мындай каражатты карапайым элдин капчыгы көтөрө албайт. Жалпы эл үчүн акысыз академияны куруунун ордуна биз алардын тар чөйрөсүндөгү тандалма адамдар үчүн бизнес проектке ээ болдук. Барселона академиясынын ачылышы эл үчүн чоң майрам болмок. Бирок анын ордуна бул байлардын гана колу жеткен бизнеске айланды. Мамлекеттик ресурстарды эл үчүн эмес, жеке бизнес үчүн жумшалууда. Чоң долбоорлор жалпы элге кызмат кылышы үчүн эмне кылыш керек? Азырча бул суроого жооп жок. Биздин иликтөөлөрдү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Эгерде сиздер көз карандысыз журналистиканы колдогуңуздар келсе, Patreon аркылуу колдоо көрсөтүңүздөр. Бул бизге жана иликтөөлөрдү улантууга жардам берет. Ссылка төмөндө. Саламатта болгула. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.